Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасынын 3-чү бөлүгү. Ырас Толгунай, согушту жеңген күндө да анын күйүтү кубанычынан аз болбойт турбайбы? Ошол жылы жеңиш келген жазда силердин аскер тосконуңарды али да унутпаймын. Толгунай, ошондо онун кайсынысы сүйүнүч, кайсынысы арман экенин али да айта албаймын. Мен да айта албаймын. Кубанычыбыз көп беле, же күйүтүбүз көп беле? Душман жеңилип, согуш аяктаганда алдыстаган дүйнө тым-тырс боло түштү да. Мурда согуштун кызуусу менен анча байкалбаган нерселер ошондо элдин жүрөгүн дагы бир сыйра кансыратып алды. Анткени жеңиш олжо алып, майрам болуп келген жок. Ал бизге согуштан аман калган жоокерлердин сүрдүү кейпинде нечен жолдор басылып, таманы жешилген солдат өтөгүн кийип келди. Ошол күнү бизге коштун кезеги тийип, өгүз соко менен огородду айдап, жүгөрү сепкен жатканбыз. Көчөдө кандайдыр бир дабыштар чыгып, жүгүрүшкөн кишилерди көргөндө, Алиман билип келе коеюн деп чуркап кетти да, кайра шашып жетип келди. Эне, элдин баары аскерлерди тоскону кетип бара жатышат. Айылда эч ким калбай жөнөштү. Жүр эне, эртерээк. Бол, деди. Сокону, өгүздөрдү бороздорго таштаган бойдон жөнөдүк. Чын эле, көчө кымкуут, кыз келиндер, бала бакыра, атүгүл кедеңдеген кемпир чалдар калбай, аттуу, жөө кишилер баары тең жол тоскону кетип бара жатышыптыр. Бул кабар кайдан чыкканын ким билсин? Фронттон бошонуп келе жаткан бир солдат. Күмүштак деген жогорку айылдын баласы дешти. Аскердин баары үйлөрүнө кайтып келе жатышат деп жолуккан бирөөгө айтып кеткен имиш. Станцияга 2 эшелон аскер келип токтогон имиш. Бүгүн түштө барып калабыз деп кабар айттырышкан имиш. Айтор мына ушундай сүйүнүчтүү имиш сөздөр. Эл жарыктык ушул эле кабарды эңсеп турган экен. Аныгын эч ким билбесе да күмөн санаган жан жок. Бир да киши калбай тегиз тосуп чыктык. Согуш чыгаар жылы жаштар сала баштаган жаңы көчөнүн ордуна айылды этектеп чогулуп күтүп турбадыкпы? Ал кезде ошол ташталган чала көчө, чала тамдарга үйрөнүп бүтсөк керек. Маңдайдан жеңиштүү келе жатышкан эр азамат жоокерлерибизди кандай касиеттүү, кандай армандуу жерде күтүп турганыбызды ойлоп оптурбуз. Тилегибиз аскерлерди айылга кире бериштен жалпыбыз менен тосуп алмак деле. Улгайгандар арыктын капшытына бийигирээк жарданып, аттуулар ат үстүнөн, балдар ураган тамдардын дубалдарына чыгып, шамдагайлары атүгүл бутактарга чыгып кетишиптир. Ана келет, мына келет арасында түш көргөн, аян көргөндөрүбүздү сүйлөп, жолдон таштарды жыйнай салып, төлгө кылып, түш, аян, төлгөнүн баарын жакшылыкка жооруп, чоң жолдон көзүбүздү айырбай тегилип карап турдук. Азыр ойлоп турсам, дүйнөдөгү адам баласынын баары ушундай бир тилекте, бир ниетте, бирине бири жакшылык жооруп, өз уул балдарын ушунчалык сүйүшсө, ушунчалык күтүшсө, балким согуш болбос беле дейм. Чогулган көпчүлүк кээде демин ичине катып, унчукпай, сөз сүйлөбөй да турду. Ар ким өзүнчө ой жүгүртүп турган болуш керек. Анткени 5 жыл кандуу согушту башынан өткөрүп, эми жеңишке жеткенде, согуштун эң аяккы көрүнүшүнөн эл сүрдөп да турган болчу. Кимиси келип, кимиси келбейт деген суроо ар кимдин оюнда бар эле. Ушундан тартып, ар кимдин тагдыры, ар кимдин үмүтү ар кандайча чечилмек. Ушундан тартып, ар кимде жаңы турмуш башталмак. Бактын башына чыгып отурган балдардын бири бир кезде «Келе жатат!» деп кыйкырганда, комуздун чыйралган кылына кол тийгендей, баарыбыз тең селт этип, бир ооздон «Келе жатат!» деп кайталап, серейип туруп калдык. Бир окумда топ ичинде чымын учса,
угуучудай жымжырттык боло түштү да, ошол замат «Кана, кайда келе жатат, кана?» деген үндөр чыгып, ошол замат кайра басыла калышты. Алдыда чоң жолдун үстүндө жалгыз арабадан башка эчтеке көрүнбөдү. Айылга айрылышкан жолдун тушунан араба токтоду да, арабадан секирип түшкөн солдат баштыгын шинелин ийнине арта салып, араба кеч менен коштошуп, бери басып жөнөдү. Биздин арабызда эч ким эчтеке деген жок. Турган элдин баары унчукпай таң калып карап турушту. Солдат улам жакындап келе берди, бирок бир да киши ордунан козголгон жок. Кишилердин апкарыган жүздөрүндө дали бир нерсе күткөндөй үмүт сезилип турду. Анткени биздин күткөнүбүз жалгыз солдат эмес, жолго батпай кылкылдап согушка жөнөгөн сыяктуу калың аскердин тобу менен кайтып келиши эле. Пендесиңер да Толгунай, согушка жөнөгөндөр качан түгөл бойдон кайтып келчү эле? Адам деген кээде ошону эсинен чыгарып коет окшойт. Аның туура, улуу талагам. Бирок биз пендебиз да, жакшылыктан дайым үмүтүбүз чоң. Ал эми ошондо жалгыз солдаттын келе жатканы элдин үрөйүн учуруп эсин оодарды. Солдат бери дөңсөгө келип жетип, айылдын четинде козголбой калдайган элди көрүп, жүрөгү түштү окшойт. Ал да чоочуп туруп калды. Бул эмнеси? Бул эмне деген немелер? Булар эмне үчүн унчукпай карап турушат дегендей кыял менен солдат кылчайып артын карады. Өзүнүн башка жолдо эч ким жок экенин көрүп, ал бизди көздөй басты да кайра токтоп, кайра кылчактап артын карады. Ал улам ушинтип келе бергенде, алдыда турган бир кичинекей кыз «Ашыралы байкем келе жатат» деп кыйкырып жиберди. Кайдан тааныганын ким билсин, башында жоолугун жулуп алып, алиги жылаңайлак саксайган кыз «Байке, байке» деп кыйкырган бойдон солдатты көздөй жүгүрдү. Анын соңунан балдар чуркап, анан аялдар, анан турган элдин баары «Ашыралы, кокой чын эле ашыралы турбайбы» деп чурулдап жөнөштү. Ошол учурда бизди кандай күч бийлеп, жүрөгүбүздө кандай асыл сезимдер ачылганын айта албайм. Укмуштуу бир сүйүнүч, жан эргиткен мээрим, эреркеген ый баарыбызды тең эргитип алышту. Кучак чайып, солдатка жүгүрүп бара жатканыбызда биз өзүбүз менен кошо бүт турмушубузду, баштан өткөн кеткен күндөрүбүздү, азап тозогубузду, уктабаган түндөрүбүздү, агарган чачтарыбызды, карыган кыздарыбызды, жетим жесир калгандарыбызды, дайрадай аккан көз жаштарыбызды, кайратыбызды, муңубузду туу кармагандай жеңиштүү келген жоокерибизге алып бара жаттык. Астынан тосуп жүгүрүп келе жаткан элди көргөндө солдат утурлай басып бери жөнөдү. Элдин күйүүсү менен чуркап бара жатканымда бир убакытта баягы гуршар келип станцияга токтобой өтүп кеткен эшелон жанымда жанашып бара жаткансып, кулагым тунуп, чымын куюн дөңгөлөктөр астында зыңылдап темир жол жүрөгүмдө зыңылдап «Апа, Алиман!» деген шамал жула качкан Майсалбектин үнүн кууп бара жаткансыдым. Аттуулара дегенде жете барып, ат үстүнөн жапырылып, солдаттын көтөрүп келе жаткан баштыгын, шинелин ала коюшуп, өзүн байгеден чыгарып келе жаткан күлүктөй сүрөп келишти. Жерене, сен ошол солдатты унутпайсың го? Баатырдын түрү эсиңдеби? Эсимде, Толгунай. Мен ал солдаттын түрүн эч убакытта унутпаймын. Ал бүгүн дагы жол арыштап, кучак чайып, айланайын эл журт, жаным курман, башым курман деп кыйкырып жүгүрүп келе жаткансый. Анын көкүрөгүндөгү медалдары дали күмүш дилдедей шыңгырап, бетинен төгүлгөн жаш дале анда-мындан тийген мөндүрдөй тамчылап келе жаткансый. Ошонун баары эсимде, Толгунай. Кең далылуу, каркайган бойлуу чоң солдат нечен ирет ажал менен беттешкен, нечен ирет ок тоготпой сурданган жоокер жаш балача буркурап, бүгүн да тетиги жолдо жүгүрүп келаткансый. Ооба, так ошондой. Биз да жабыла ыйлап, эл менен солдат кошулганда
сагынышкан эки толкун кошулгандай эзилишип, кучакташып көрүштүк. Ошол додологон ыза чууда ар кимиз туш-туштан Ашыралынын мойнуна ийиндерин асылып өпкүлөдүк. О, жеңиш-ай, тилеп самаган, күрөшүп тапкан жеңишибиз-ай. Ассалому алейкум, жеңиш. Кечиргин боздоп ыйлаганыбызды, кечиргин Алиман өңдүү келинимди. Аман кайткан Ашыралынын көкүрөгүнө башын койгулап, кайда менин Касымым, кайда? Деп чаңырганын кечиргин. Баарыбызды кечирген жеңиш, сен деп канча чолпондорубуздан ажырадык. Башкалар кайда? Баланча кайда? Түкүнчө кайда? Качан келет калгандар? Деп жабыла сураганыбызды кечиргин. Суроолордун камагында калып, көз жашын токтото албай, кеткендердин баары келет, эртең келишет, жакында келишет, калбай келишет деп Ашыралынын айткандарын кечиргин. Кечиргин бизди, жеңиш кечиргин. Сени менен жүз көрүшүп жатып, биз көңүлүбүздө ар кимибиз майдандан кайрылып келбегендер менен акыркы жолу дагы бир сыйра коштоштук. Аларды дагы бир сыйра жоктоп, дагы бир сыйра күйүт тартып, көксө сууттук. Кечиргин мени жеңиш, кечиргин. Ашыралыны бек кучактап, бек жыттап, жайнагымды, Майсалбегимди, Касымымды, Суанкулумду эстеп, иште туткан арманымды кечиргин. Жок Толгонай, андай эмес. Дүйнө сенден кечирим сурасын. Заман сенден кечирим сурасын. Сен кечирет белең, Толгонай. Кечирбес элем. Душманымды эзелде кечирбейм. Бирок заманыма кек сактаган жерим жок. Арты кайрылуу болсун. Ансе да согушта доом көп. Атылган ок, төгүлгөн кан тарыхтын эсебинде. Ал эми адамдардын бүлүнгөн өмүрүчү. Аны кайсы эсепке ыйгарып, тарыхтын кайсы бетине жазабыз? Аны үчүн ким жооп берет? Жалп этип окко учпаса да, Алимандын тагдырын эстегенде ичим күйүп чок болот. Анын убал сообу кимде? Анын дартын кимге айтам? Кайран келиним, гүл сүйгөн келиним. Ашыралыны туугандары үйүнө ээрчитип кетип, элдин баары таркап кеткенде, Алиман экөөбүз үйгө кайттык. Ушуну менен согуштан аласа бересебиз бүтүп, мындан ары тынчтык заман башталмак. Биз унчукпай келе жаттык. Жана ыйлаганынан улам Алиман дал иштен солкулдап, аптыгып, үшкүрүп келе жатты. Кабагын чытып, эч жакты карабай түнөргөн түрүн көрүп, келинимдин алдагандай ойлорго кабылганын түшүндүм. Күн күркүрөрдө аба думуккан сыяктуу, киши да ич араны ачуучу чоң сүйлөрдө кыйналат эмеспи? Ооба, Алиман кыйналып турган эле. Анысы мен жалооруп тиктеген көздөрүнөн, тиштенген эриндеринен сезип жаттым. Ай, эми айрылышабыз го. Касымдан түңүлүп бүттү го деп ойлоп келе жаттым. Айрылышпаганда кантет элек? Өлгөндүн болжолу бар беле? Же артынан өлөт беле? Кетет деме, кетпегенде арга канча. Аттиң-ай, кантейин. Кетсе кетет да. Качанка эле жесир отурмак? Көңүлү бузулуп кетип жатыптырбы? Бешенесиндеги ушул экен. Ыраазычылыгымды берем. Айтор бага ачылса болду. Жаш эмеспи? Дагы бир теңин табар. Касымдай болгон ынагына жолугар бекен. Ким билет? Бактылуу бол, чырагым, бактылуу бол. Кайсынысын айтайын? Кээде мени эстеп коюп жүрсөң балам. Сен кетсең, өлбөгөндүн күнүн көрүп, бир үйдө жападан жалгыз калам. Коколой башым. Караганда медер кылар уулумдан туякта калган жок. Бирок мага карабагын. Убалыңа калбайын. Качан кетсең да башың бош. Мен үчүн кылчактаба балам. Күнүңдү көр. Разымын сага. Батамды берем. Деп айтар жообумду камдап сүйлөшүүгө даяр болдум. Сыр алышкан, бирине бири күйүшкөн кишилер адамдын оюндагысын айттырбай билишет окшойт. Мен ошондо кандай санаа чегип келе жатканымды Алиман билген экен. Бирок анын сөзү мен күткөндөй чыкпады. Ордолу отон талаам, сенден жашырган сыр барбы?
Алимандын ошондогусуна, анын айткан сөздөрүнө, анын тоодой адамгерчилигине, кыйышпас боорукерлигине ыраазымын. Өлөр өлгүчү ыраазымын. Бирок өзүмө нааразымын. Өзүмө наалат айтам. Эмне үчүн ошондо боштук кылдым? Эмне үчүн Алимандын сөзүнө жаш балача соорундум? Касымдардын чарбагынын жанынан өтүп бара жатканыбызда там салабыз деп камдаган дөбө таш нечен жылдап жаан чачынга калып, эзилип бүткөн кирпичтер, үймө топурак болуп жатканы көзгө түштү. Жаштар согушка кеткенден бери бул жаңы көчө ошол бойдон ээн калган. Айлана тегерегин куулаган алабата, уйгак басып, алардын арасында аркандалган музоолор жүрчү. Уранды дубалдардын баш-башында үпөп куштар көкүлдөрүн тарап, жаздын ырайына берилип, беймарал гана сайрап отурушкан экен. Капырай, там жай салып, өзүбүзчө түтүн булатабыз дегендер кайда калды? Карачы, байкуш Касымыма да буйрбаптыр да, деп санаркап келе жатканымда Алиман мени жалт карады да катуу үшкүрдү. Эне, деди ал мага. Мынча эмне бөксөрдүң? Же жакшылыктан таптакыр эле түңүлүп калдыңбы? Антпечи энеке, бошобочу мынча, кайратың бир элчелик бар эле го. Бери отуралычы мындай дөңсөөгө, сүйлөшөлү. Азыр айтат, кетем дейтеми, деген ой каңырыгымды түтөтүп жиберди. Отуралы, сүйлөшөлү, дедим мен да. Жол боюндагы дөңсөөгө кайнене келин болуп, акыл чечмекке отурдук. Алда Алиманым ай, мынча неге мээримдүү болуп жаралдың эле? Ошол ак көңүлчөөктүгүң өз башыңа жеттиби, ким билет? Эне, деди ошондо Алиман. Куураган согуш бүттеме? Акысы калган жок. Мындан ары кантебиз деген оюңда бар чыгар. Кейбе энекебай, дүйнө ушунчалык эле адилетсиз болуп кетти дейсиңби? Маңдайыбызга жазылган жакшылыктын жугу да калбады дейсиңби? Бир үйдөн кеткен 4 кишинин кантип эле бири аман кайтпасын? Жок эне, кой отур. Менин сөзүмдү ук. Ак тилимди айтам. Эне, көңүл уласам, Кудай урсун. Анда өзүмдү өзүм алдаганым. Ишенгин мага. Жакшылык колдосо кичине бала аман кайтып келет. Кабарсыз кетти дегени, аман дегени, эне. Ким билет, колго түшүп кеттиби, тентип адашып кеттиби, же жарадар болуп, токойдо жашырынып жүрөбү. Айтор эртеби кечпи жайнагың жарк этип кайтып келгенде билерсиз. Дарексиз дегенинен түңүлбөйлө эне. Дарексиз эмес, өлдү деп кара кагаз келген кээ бирөөлөр кийин тирүү кабары чыгып, атүгүл жогорку айылдан бир киши же төмөнкү кыштакта да ошондой окуя болду. Өзүң угуп жүрбөйсүңбү? Аш суугун берип койгондон кийин аман эсен кайтып келишти. Ал эми биздин кичине бала аман эле? Көкүрөгүм айтып турат. Кантип эле 4 кишиден бири кайтып келбесин? Сабыр кылалы эне, күтөлү. Бери карачы эне. Мен деле сенин балаңмын да. Башта келиниң болсом, эми уулуңдун ордуна уулдай көргүн. Андай эмес десең, макул, бет алдыбыздан басып кетели. Анда эмне болот? Касымдын арбагын сыйласам да, жалгыз таштап кетпейм сени эне. Андан башкасын өзүң бил. Алиман сүйлөп бүткөндө көпкө унчукпай отурдук. Майдын орто чени беле ошондо. Те алдагайда, мелтиреген ыраакы кыйырда, ала булут түрмөктөлүп, андасында күн күркүрөп, шамал желдеп турду. Ошол жаркыраган багытта жазгы нөшөр төгүп турса керек. Күн шооласына чагылышкан жаандын салаалары сымаптай кубулуп, бирде тоого, бирде ойго көчүп, дүйнө жүзүн жууп кете жаздады. Ошол алыстыктан жаандын салкын шапатасын шамал айдап, леп-леп этип жанымды сергитти. Алиманга мен эчтеке деп айткан жокмун. Бирок менин айтарым тетиги жаркыраган жаандай таза сөздөр эле. Караңгылаган, кансыраган жаныма жарык нур тийгендей, бүт жан дилим менен сага айттым улуу жер. Ушундай адамдарды жаратканыңа рахмат сага, жер, дедим. Дүйнөнүн тазалыгына, адамдын тазалыгына рахмат, дедим.
Тететиги агала булутуңа, жаркыраган жааныңа рахмат дедим. Жаан жайыт, эгин өсөт, эл күн көрөт. Мен да алар менен кошо жашайм дедим. Буларды айтканым Алиман мени аяп, урматтаган үчүн гана эмес, мени жалгыз таштабайм деген үчүн эмес. Жок, бир кишинин көрөкаты кайда өтпөйт дейсиң. Мен сүйүнгөндө, мен сыймыктанганда башкага, адамда болгон улуу нерсеге сыйындым. Согуш адамды түнт кылат, таш боор, өзүмчүл кылып, айбан кылат деп ким айтат? Жок, согуш 40 жыл кыргын түшүрсөң да, нечендердин ажалына жетип, өрттөп, кыйратып, жексен кылсаң да, адамды сен багынтып, басынта албайсың. Барды күткөн жакшылыгынан өзү ажыраса да, адам кандай болбосун башка бирөөгө жакшылык көрсөтөм дейт. Аны сүйөп, таясам дейт. Аны аз болсо да бактылуу кылсам дейт. Менин Алиманым адам да. Караңгы түндө парашют байланып, душмандардын ордосуна самолеттон секирип түшкөн жайнак кабарсыз, дарексиз жок болду дегенге карабай, аны өлбөйт, аны аман деп, аны сөзсүз кайтып келет деп ишенгени, тилегени ким үчүн? Дүйнанчы адилетсиз эмес деп бел байлаганы ким үчүн? Алимандын чын жүрөгүнөн айткандарына мен да ишенип, рас эле жайнак тирүү болуп жүрбөсүн. Андай экен кайтып келси да ажөө эмес деп жаш балача үмүттөнгөнсүп калдым. Мен ошентип ойлонуп отурганымда Алиман огородко таштап кеткен соко унааларыбызды эстеп, огородду айдап бүтпөй калбадыкпы? Жүрене, эртерээк жер кургап кетпесин деп шаштырып калды. Чарбакка келсек, өгүздөр сокону сүйрөгөн бойдон алда качан арыкты жээктеп, уттуп жүрүшүптүр. Алиман аларды кайрып келди да, сокону кайра борозго салдык. Кишинин көңүлү деген кызык нерсе го. Бир пастын ортосунда канат байлап алып учат эмеспи? Айткан сөздөрү, кылган аракети өз көңүлүнө туура келсе керек. Алиман баягы согуштан мурунку калыбына кайрылып келгендей. Жаркылдап күлгөнү, сүйлөгөнү, жылдызын ачып жарашып турду. Бешмантын нары жака чечип ыргытып жиберип, ак көйнөгүн этек жеңин түрүнүп, башындагы жоолукчасын чекеге түшүрөт тартынып, кара тору жүзү нурланып, үнүн бек чыгарып: "Алабаш өгүз, цоп, соп, собе! Кайры, кайры! Чолок куйрук, цоп, собе!" деп узун шапалак камчыны шартылдата чемирип, өзүнчө эле чебеленип жүрдү. Алды Алиманым ай, көрсө мени бошобосун, турмушка ишкалаксып, тиричилик кылсын дегени турбайбы? Соконун туткасын карманып келе жатканымда артына кайрыла калып: "Эне, соколорду жеңилирээк бас, таштак үстүнө чыгып кетпесин" деп баштап жүрдү. Дагы 2-3 имерим айдоо калганда жаанда желдирип жетип келди. Шаңдуу төгүлгөн өткүн экен. Алаканын шак коюп, камчыланып келгендей, күү менен тийген тентек өткүн айыл арасына оюн салып бүлүк түшүрдү. Канаттарын далбактатып, какылактаган тооктор туш-тушка корголоп, аялдар жайылган кирлерин ала качып, күчүктөр, балдар көчөдө кубалашып, "Өткүн, өткүн өтүп кет, кара суудан кечип кет" дешип, жарышып жүрүштү. "Суу болобуз кокуй, үйгө кире туралы" десем, Алиман "Эчтеке эмес, эне, бүтүрүп коелу" деп, секелек кыздай жаанын кытыгылаганына каткыра күлүп, өгүздөрдү токтотпой айдай берди. Келинимдин бул жыргалына мен да баттым. Мүнөзүңдөн айланайыным, өткүр жаандай жаркылдаган түрүңөн айланайыным. Кылык жоругуңдан болоюнум, кандай ырыстуу жубай болмок элең. Алда дүйнай деп жүрөгүм элжиреп, Алимандын сүйкүмдүүлүгүнө тойбодум. Кийин ойлосом, анын бул жоругуда мага арналган турбайбы? Менин көңүлүм ачылсын деген турбайбы? Алиман улам алакандарын, бетин жаанга тосуп: "Эне, бери карачы. Кандай сонун жаан, кандай таза жаан. Быйыл эгин мол болот. Цоп-цобе. Жаан, төгө бер, берекеңди төгө бер" деп жамгырды. Өгүздөрдү камчы менен камчылап, тамашалап жатты.
Ошондо өзү кандай сулуу экенин, сууланган көйнөгү этине жармашып, мүчөсү кандай сындуу экенин, көздөрү кандай жайнаганын сезгенде эмес чыгар. Ал да убалыңа жеткен согуш ай. Өткүн тып басылып алыстап кеткенде, бул дагы тез эле өтүп кетет турбайбы дегендей, кыял менен узап жаткан жаандын артынан муңканыштуу карап, алыска көз жүгүртүп, жаандын бастап бара жаткан күүсүнө кулак салып, Алиман катуу үшкүрдү. Байкушум-ай, касымды эстеди окшойт ошондо. Алиман мени көрө салып, күлүп жиберди да, жаандын нымы менен жүгөрүнү себе салалы деп үйгө чуркап кетти. Жибитилген, бадырайган жүгөрлөрдөн Алиман чоң чеңгелдеп алып, эне ушул жүгөрү дүмбүл болгуча кичине бала аман эсен кайтып келсин, деп саамалык үрөндү огородко чачып жиберди. Алимандын ошондогу түрү эч бир көз алдыман кетпейт. Булут койнунан булт этип, жаңыдан төрөлгөндөй, кызыл эт күн тийгенде, жаандан кийинки нымдуу кара топурак менен жылаңайлак басып, кадам сайын алтын чачыла чачкандай айдоого дан шилтеп, бул касиеттүү эмгекти жакшы тилек, жакшы үмүткө багыштап, Алиманым жүгөр эмес, жакшылыкты сээп жүрдү. Көрөсүң го эне, менин айтканым келет. Буюрса кичине балага дүмбүлдү өзүм отко кактап бышырып берем. Баягыда дүмбүлдү менден талашып жечи эле го. Эсиңдеби, бир жолу ысык сотону ала качам деп, койнуна салып жибергенде, ичи күйүп калбады беле? Калак-калак деп ичин басып, секирип жүрсө, мен жиндинемедей чала сага, чала деп күлө бериптирмин. Эсиңдеби? Деп Алиман мени да күлдүрүп жатты. Мейлеми, ошонусуна да рахмат. Жүгөрү бир эмес, 2 жолу, 3 жолу дүмбүл болду. Бирок жайнагыбыз кайтып келген жок. Эч кандай дареги да чыккан жок. Алиман кийин айыпкер немедей унчукпай калды өзү. Ал орто жаз айланып, кыш өтүп, турмуш өз агымы менен кете берди. Эл оокаттанып, колхоз ирденип, өткөн кеткендин кээри аз-аздан унутулуп, согуштун изи жукарды. Алиман экөөбүз баштагыдай эле колхоздо иштеп жүрдүк. Мен бригадирликти да балдар фронттон кайтып келер менен өткөрүп бергем. Силер жокто 3 жыл эптеп иштеп турдум. Эми карыдым, арыдым. Балдар, ишти өзүңөр колго алгыла дедим. Ошондогу жаштар кээ бирде азыр да мени бригадир апа дешет, сыйлашат окшойт. Заман тынчыганы менен Алиман экөөбүздүн санаабыз тынчыган жок. Сыртыбыздан жашырып, сыр билдирбеген болобуз. Бирок чынында ар качан көңүлдөн кетпеген иш менин да, анын да жүрөгүн өйүп жүрдү. Мындай карасаң, маңдай теске отуруп алып эле, кана эми, ар кимибиз өз жолубузду жолдойлу, өз турмушубузду көрөлү дей тургандай эле ачык сөз. Ооба, жөнү ошол. Бирок биз ошенте албай койдук. Менден кеттиби, Алимандан кеттиби, анын толуп жаткан себеби бар. Эми айтканда эмне? А балким биздин эч кандай күнөөбүз да жок чыгар. Нечен жолу арман муңумду айтып, сага келчү элем го. Мекен талаам. Келчүсүң Толгонай, ооба. Санаа басып, кантем? Келинимди кантем? Убал соогун кантем деп ыйлачуусуң. Нечен жолу келсең да, ошондо мен сага акыл бере алган жокмун Толгонай. Арадан далай жыл өттү. Сен минтип, картайып отурасың. Бирок азыр да сени актап, же болбосо каралап, эчтеке айта албаймын Толгонай. Ким билет, ушуга келгенде мен өзүмдү кечире албасмын. Келиним Алиман эмес, башка аял болсо, мүнөзү башка, мамилеси башка, адамгерчилиги башка, жүргөн турганы башка неме болсо, көп кечиктербей эле, кой эми балам. Качанга эле жесир болуп отурат элең. Жаш башыңды коргулбай бирөөгө тийип кеткин дээр элем. Бирок Алиманга айта алган жокмун. Эгерде айтсам, адам затынын кандайдыр бир асыл дүйнөсүн бүлдүрүп, кандайдыр бир ак нерсени булгап кое тургансып батынбай жүрдүм. Чын эле, Касым өлдү. Сеними кеткин, керегиң жок, башка бирөөгө тийип кеткин деп оозун барат беле? Сөздү кандай гана жумшактабагын. Түпкү мааниси ушул да. Эс акылы бар келин эмеспи?
өзү айтар деп бир чети шашылган жокмун. Ал эми Алиман болсо, алдабай кушумай, мынча боорукер болуп жаралганын карачы. Мени аяп, кыя албай жүрдү окшойт. Ошонусуна карабай, менден кетпесин деп, бир күнү кайыңды дагы аталары жол жүрүп келип калган экен. Ыраазычылыгымды берем деп, аларга оюмду түшүндүрдүм. Ошентсем, тигилерди кагып, мени менен ишиңер болбосун. Кетемби, кетпейинби, өзүм билем. Кийлигишпегиле деп коюптур. Жөн эле турбай деп, өкүнүп да калдым өзүм. Менин уялганымды билип, Алиман ошондо ортобузда кандайдыр бир сөз аралап өткөнүн сездирген да жок. Ичимден абдан ыраазы болдум. Мына ушинтип бири-бирибизди аяп, бири-бирибизди кыя албай жүрүп, жайнак келип калабы деп үмүткө алданып жүрүп, эң акыры андан да түңүлүп, кийин анын убактысы өткөн соң кеч болуп калды. Ооба жеренем, ыймандай сырымды айтам. Өзүң билесиң го ал окуяны. Билем Толгонай, билем. Келиниңе мурдатан айтпай жүрүп, кийин айтканыңда бетиңди карабайт болчумун Толгонай. Ырасаның кандай болуп кеткендигин азыр да билбей калдым. Айлыбыз жол боюнда эмеспи? Жайлоого мал айдагандар, кыштоого түшкөндөр дайым биздин аңыздарды аралап өтүп жүрбөйбү? Жер ортосу деп малын жайып, 2-3 күндөй туруп да калышат. 46-жылдын күзүндө төмөнкү айылдык бир чабан чоң сайда коюн айдап жүрдү. Аскерден келген жигит көрүндү. Боз шинелчен, тонун бөктөрүп, мылтыгын асынып, нары бери бастырганына анча назар деле салган эмесмин. Айылда кимдир бирөө той берип калды да, көк бөрү чабылып, алиги чабан улакчы жигит экен. Улакты биздин дарбазанын астына алып келип таштады. Короодон жүгүрүп чыгып, ошондо көрдүм аны. Ой соңдогон сургүлүктү туйлатып, шымаланган шамдагай неме экен. Эмне үчүндүр башка сөз оозума келбей, "Ой, бул эмнең балам?" дептирмин. Ошондо "Үйдө ким бар?" деди. "Ким керек эле?" дедим. "Колумдан түшүп калды" деди да, улакты энген бойдон такымга басып чаап кетти. Аңгыча көк бөрүчүлөр жетип келип, артынан жабыла кууп жөнөштү. Ушуну менен мен ал чабанды экинчи көргөн жокмун. Бирок анын кылганына абдан пушайман болдум. Бул эмне дегени? Алып келгенден кийин таштап кетпейби? Улак түшкөн үйдүкү салт эмеспи? Же чын эле колунан түшүп калдыбы? Андай экен эмне үчүн көчөгө түшпөй дарбазанын жанына түшөт? Деген арсар ойдо болдум. Мен ушинтип турганда үйдөн Алиман чыгып келди. Гүлдү жоолугун салынып, жибек көйнөгүн кийип, жасанып алган. Тойго барганы жатканбыз. Мени көргөндө Алиман ылдый карап кызара түштү. "Жүрбөйсүң мени?" деп акырын сүйлөдү. Жанагы чабандын эмне үчүн келгендигин мен ошондо гана сездим. 2-3 күндөн бери Алиман суу алып келем деп, арыкта суу турса, чоң сайга барып, кеч кайтып жүрдү. Ичим сыздай түштү. Акыры бир күнү ушундай болмок. Сөзсүз боло турган иш. Антсе да ичим сыздай түштү. Кызгангандыктан эмес, а балким кызганган да чыгармын. Кеп башкада. Алиманды көп кечикпей ордун таап алса экен деп тилеп жүрүп, иш жүзүнө келгенде апкаарай түштүм. Корктум. Чыгып жаткан келиним эмес, күйөөгө берер өз кызымдай коруп, Алиманды жаңылбаса экен, барган жери түзүк болсо экен деп жаттым. Тойдо отурганымда да, үйгө келгенимде да ушул ой башыман кетпеди. Жанагы жигит кандай неме экен? Жакшылап таанышып, билип алгын. Шашып кетпе, Алиман балам, алданып калба, деп ичимден айтып жаттым. Эмнеси болсо да, эми жолтоо болуп калбасам экен жаштарга. Алиман менден ийменип тартынбас экен. Кантсе да өз ыктыяры өзүндө экенин, менин ага эч кандай каршылыгым жок экенин этияттап билдирсем деп кыйналдым. Эчтекени шекшибеген немедей күндөгүдөй эле орду менен сүйлөп, орду менен күлүп отурсам да, Алиманым мендеги купуя ой санааны сезген экен. Кечинде сууга барам деп, чакаларды алып чыгып кеткенде, үстүмдөн оор жүк түшкөндөй жеңилдедим. Барса барып, жолугуп келсин дедим оюмда. Бирок көп өтпөй эле Алиман суу көтөрүп үйгө кирип келди. Сайга барбай, арыктан эле кайра тарткан экен. "Эне, суу жылытып берейин, башыңды жууп ал", деди Алиман чакаларды ордуна коюп жатып.
Эртең күндүз эле жуурмун. Жумушуң болсо, деп айтып келе жатканымда Алиман сөздүн алдын ала: Эртең колхоздон кол бошобойт. Эне, жууп алгын, чачыңды тарап берейин, деди. Көңүлүнө кетпесин деген ой менен айласыздан макул болдум. Сууну чоң казанга жылытып, мени бир баш жууп көрбөгөн жаш бала өңдөнтүп, адегенде айран менен жуудуруп, анан самындатып жуудуруп, сууну чабыштырып, алмаштырып, жанымдан кетпей оораланды. Башка убакытта болсо да, балам, жөнгөйчү, өзүм эле жууп алам дээр элем. Бирок бул жолу унчукпадым. Алдагы окуй бул эмнеси? Эки ортодо мен үчүн жолугар жериңерге барбай калдыңар го? Деген ойго кысталдым. Андай дейин десем, Алиман аны мунуну жайдары сүйлөп, көңүлдө эле жүрдү. Болгондо чачымды тарап жатып, саал күңгүрөнө түштү. Эне, жаш чагыңда чачың келишкен чач болсо керек, деп маңдайымда чачымды эркелете сылап, бети башыма, мойнума алаканын тийгизип сылады. Мени менен коштошуп жатат го, деп көзүмө кылгырган жашты жашырып, араң чыдап отурдум. Анан ал чачымды өрүп берди да сандыктагы атырын алып чыкты. Кой балам, маганын кереги эмне? Кой. Нары картайганда уят эмеспи? Дегениме болбой каткырып күлүп жатып, башыма атыр септи да мойнумдан кучактап чыттады. Мына, кандай сонун жапжаш болуп калдың, деп аябай сүйүндү. Эми чай ичкен эне, чайдан кийин төшөгүңдү салып берейин. Жаталы, деди. Ал түнү экөөбүз тең уктаган жокпуз. Алиман өзүнчө ой жүгүрттүбү, кээде катуу үшкүрүп коюп жатты. Мен болсом көзүмдү жумсам да, Алимандын бүгүнкү кылган жакшылыгына көңүлүм көлдөп, өткөн күндөр көз алдыма тартылып турду. Бир туруп Алимандын баягыда гүл кайырларды комбайндын тепкичине алып барып кое салганын эстеп жаттым. Бир туруп Касым аскерге жөнөгөндө аны атка мингизбей, улам мойнуна асылып, жаш балача колунан тарткылаганын эстедим. Бир туруп станцияга ашыга жол жүрүп бара жатканда жабалактаган аппак кар Алимандын жоолугуна, маңдай чачына, жакасына көрпөңдөлө жыйналып, анын тамылжыган жүзүнө көрк берип, сулуулаганы эске түшөт. Бир туруп мени көздөй кучагын жая жүткүнүп, «Энекебай, жесирбиз, окшошкон жесирбиз» деп бакырганы угулгансыйт. Бир туруп кызгалдак жайнаган кысыр аңыз менен кара жоолукчан Алимандын чоң жолду көздөй качканы эске түшүп жатты. Койчу, ушинтип отуруп, эң акырында жанагы көк бөрүчү чабан менен кой айдашып, ээрчип кетип бара жатканы заматта көз алдыма келе калды. Кош энеке, жаман көрбө, кеткеним ушул. Кайыр кош, Энекебай, десе, артынан кол булгалап, жар бойлоп жүгүрүп, кош чырагым, кош гүл сүйгөн келиним, кош маңдайыма сыйбаган чолпонум. Аман бол, багың ачылсын, этегиң көгөрсүн. Аман бол, кайыр кош. Ай жигит, баламды коргулба. Каргайым, каргышым тиет, деп жаттым. Көзүмө толуп ашкан жаш ысык салаа болуп, жаактарымда сыдырылып, жаздыкка тамчылап жатты. Ыйлаганымды Алиман угуп койбосо экен деп, оозумду басып чүмкөрө бердим. Эртеси да Алиман эч жакка чыккан жок. Ошондон кийин Алиге чабан көрүнбөй калды. Коюн айдап кетсе керек. Алимандын сузураак түрүн көрүп, ошондо катуу кейдим. Көңүрү болсо, кете эле бербейби, байкуш бала? Мага күйгөндө эмне чыкты? Бир топко чейин арсар жүрүп, кийин бул иш эсинен чыгып кеткенсиди. Ушуну менен эрте жазда жанагы чабан кайра пайда болду. Коюн айдап, чоң сайда жүргөнүн сырттан байкап калдым. Ошол күндөрү Алиман кечкирери менен эле кетип, эл тегиз жатканча сыртта жүрчү. Мен эмне дейт элем? Өзү билет да. Чын эле мен эмне демекмин? Кантмекмин, айтчы. Жан боордош талаам. Эсиңдеби баягы шойкон түн? Эртеси сага келип ыйлаганым. Кое тур Толгонай, сен ал түндү шойкон түн деп айтпа. Ал түндүн терс жагы да, оң жагы да болгон чыгар. Сен жаралган түнгө тил тийгизбечи Толгонай. Сөзүмдү кайралайын жеренем. Күйгөндөгү кебим да, күйбөгөндө эмне болду элем?
Ал түнү Алиманды көпкө чейин күтүп отурдум. Айыл тегиз жатса да, мен эмне үчүндүр чырак өчүрбөй, купуя санаа тартып, ал демнеден коркуп, терезеге тигилип, шырп эткен добуштарга кулак түрүп, чыйрыгып отурдум. Тышта ай тийип, анда-санда булут көчүп, жазгы аба тынып турду. Бир тамда жалгыз өзүм отурганымдан үшүркөнүп, ичке орондум. Түн ортосуна жакын көзүм илинип кеткен экен. Капреттен чоочуп кетип, башымды өйдө кылсам, эшикти ачып, Алиман кирип келе жаткан экен. Мас экен. Кызылдай мас. Айрылган көйнөгүнүн жакасы жалжайып, эти көрүнүп, чачы бет алдынча чачылып, көзүнүн каректери балбылдайт. Алимандын мас болгонун өмүрү биринчи көрүшүм. Эмне дээримди билбей, ордундан турууга алым да келбеди. Алиман босогодон араң аттап кирди да, жыгылып кете жаздап, мешти барып кармап туруп калды. Анан мешти кармаган бойдон теңселе берип, деп жаман күлүмсүрөдү. Эмне карайсың мени? Ооба, мен масмын. Ооба, мен арак ичтим. Ичпегенде эмне кылам? Мен ичпегенде ким ичет? Ия. Эмне унчукпайсың? Менин түрүмдөн коркуп жатасыңбы? Унчук албадым. Келинимдин ушундай абалга жеткенине жүрөгүм сыздап, өлүп кете жаздадым. Алиман дагы бир аз теңселип, башын салаңдатып турду да, бир убакытта акырын шыбырады. Эне, сен эчтекени билбейсиң. А мен болсом, мен бүгүн Касым аскерге жөнөр күнү кечинде сууга барбадык беле? Чоң сайга. Эмесе, так ошол жерде. Деп келе жатып, чачын кош колдоп, чеңгелдеп, мен ит болдум, эне, энекебай, деген кыйкырык жүрөгүнөн атырылып, өзү кийизге бет алдынан кулады да, тыбырчылап, башын жерге ургулап, бакырып ыйлады. Ордуман ыргып туруп, учкан куштай жанына жетип бардым. Башын өйдө кылып, көкүрөгүмө кыстым. Ыйлабачы, Алиман, ыйлабачы. Эмне болду сага? Айтчы деги. Капа болдуңбу? Же бирөө бир нерсе дедиби сени? Айтчы мага. Же мага таарындыңбы? Таарынсаң айт. Иште тутканыңдын баарын айт. Угайын. Жок, жок эне, энекебай. Байкушум-ай. Жалгызым-ай. Эчтекени билбейсиң да, билгенде да колуңдан эмне келет эле? Алдагы окуй, деп кандайдыр бир өзүнө гана белгилүү арман көөсүн чегип, эч кандай токтоно албай мени кучактап алып, солкулдап ыйлап жатты. Көпкө чейин боздоду. Анан акырын бастап барып тынчыды да уктап кетти. Уйку арасынан да кээде жаш балача бышактап унтуп жатты. Уктаганым жок. Эмне болду келиним? Кантем эме? Деп таң атырдым. Эртеси ордунан турганда уялып, мени карай албады. Сүйлөгөн да жок. Жумушка чыгып баратканыбызда гана кечирип кой мени, эне, деп койду. Ушуну менен арадан 2-3 ай өтүп, жайында баягы качкын Жекшен кулдун сурагы болду. Ал согуштан кийин элге бата албай, үйүнө уурданып келип кетип жүргөн экен. Бирок казакта турган жеринде дагы эле тынч оокатын кылбай, алып сатарлык жүргүзүп, кой уурдап колго түшүп калыптыр. Тергөөдө анын мурунку кылмыштары билинип калып, биздин айылга сурак алып келишкен экен. Сельсоветтин чабарманы мени да күбө болсун деп чакырып келиптир. Көчөдө келе жатсам, Алиман кетменин көтөрүп жумуштан келе жаткан экен. Илки басып, элден бөлүнгөндөй, жалгыз өзү келе жатыптыр. Түрү да кандайдыр бир капалуу, көзү алайып, арыктап калыптыр. Ошол жайда бети да темгилденип кеткен эле. Боорум ооруп кетти. Эми үйгө барып, дагы жалгыз отурбасын деген ой менен, жүрчү балам, мекемеге кошо кайрыла кетели. Үйгө бирге баралы дедим. Жок эне, мага эмне бар анда? Башым ооруп жатат, үйгө эле кетейин, деди. Мейлиң дедим, жата тур кыйналбай. Уйду өзүм тосуп алам. Мекеменин жанында туюк жабылган машина туруптур. Күбөгө чакырылган, жумуштан келе жатып кайрыла кеткен бир топ кишилер ачык терезенин жанында сөз угуп, кулак салып турушуптур. Мен да ошолорго кошулуп калдым.
Жекшенкулду көрбөгөнүмө далай жыл болгон. Тул туюп тимелесемиз, күржүйгөн ийиндери этке толуп, көзүн кабактын астына катып, үлүрөйүп отурган экен. Саап отурган жалгыз уйларыбызды сокуга кошуп, ачкадан өлүп бара жатканыбызда тапкан тергенибизди колдон талашкан ушул ит эмес беле? Менин Кудай кошкон жарым, уул балдарым фронтто кан кечип, алышып жүргөндө, бул неме элден артыксынып, кара башын ала качып жүргөн. Эми карасаң, биздин айылдык бир аксакал кишинин сөзүн бөлүп, каяш айткысы бар. Ошол да кеп бекен, фронтто өлгөндүн өз ажалы өзүндө. Маганын кандай тиешеси бар дейт? Ууру дейсиң. Көзүңөр менен көрүп, колуңар менен кармаган жериңер жок. Үстүмдөн 100 айткыла куру сөз. Факты керек. Мунукканда каным кайнап кетти. Жаныңды жебе, ыймансыз. Факт эле керекпи? Сага мен факты, деп терезеден кыйкырып калдым. Апа, бери кириңиз. Бери кирип сүйлөңүз, деди ордунан тура калган тергөөчү. Ооба, биз сени колубуз менен тутуп алган жокпуз. Сенин артыңан түшүп кармоого чулубуз да тийген эмес. Биз анда жер тырмактап фронтко нан бергенбиз. Биз анда машак терип балдарды бакканбыз. А сен анда кошко байланган аттарды айдап качып, элдин кочуштап жыйнаган үрөнүн жула качып, бала бакыранын насибин түп тамырдан куурутуп кол салгансың. Демек сен ошону менен фронттогу солдаттардын колунан нанын тартып алгансың. Артыңнан жете барып, токто, мен билем сени, Жекшенкул, токто, дегенимде кайрыла калып, мени аткансың, деп жүрөктө кайнаган сөздүн баарын айта бердим. Ошондо айт, тартынбай айткын дегендей, Айша кошунамдын томсоргон түрү, анын бетинен аккан ошол боп-боз салаа жаштай болуп төгүлгөн асмандагы саманчынын жолу көз алдыма келип турду. Факты деп заң законго таянып, кутулсаң кутулуп кетерсиң. Бирок билип койгун, эл журттун азап тозогунан безип, анын өлүм житимин ийин тирешип көтөрбөгөнүң үчүн адам санынан чыгып, өмүр жек көрүмчү болуп өтөсүң. Сага факты да, жаза да ушул, дедим. Мен сүйлөшүп бүткөндө тергөөчү, рахмат сизге апа, эми бошсуз, үйүңүзгө бара бериңиз, деди. Мекемеден чыгып келе жатсам, Жекшенкулдун аялы эшикти тосуп калды. Жиниккен эмедей эле келип, бир тийип кыйкырды. Өлүгүңдү көрөйүн. Какбаш, ак жүрөк болом деп, кайсы жакшылык көрдүң? Андай ак жүрөк экенсиң, келиниңдин ичин кантесиң? Ал кайдан экен? Үйүңдө боозуган шермендени көрбөй, эмнени карап жүрөсүң? Окшошкон шерменделер. Жүрөгүм шуу этип, токтоло түштү. Ооба, бул катындын айтканы рас эле. Мурда бүдөмүк шекшип, жаныма жакын жуутпай, алыс айдаган көмөн нерселер заматта айкын ачык боло калды. Аңгыча эшикте турган кишилер бас жаагыңды өлөсүң дешип, Жекшенкулдун аялын жаактап калышты. Тийбегиле, дедим. Кол тийгизбегиле, деп унчукпай басып кеттим. Көчөдө келе жатканымда оюм миң санга бөлүндү. Мындай болорун ойлогон эмесмин. Кийинки кезде Алиман кандайдыр бир элден четтегенсип, мүнөзү да башкача, башка жактан келген чоочун немедей паанайы бас, күлбөс болуп жүргөнүн мен жөн эле капа тартып жүрсө керек дегем. Алиги чабан жигит көңүлүнө туура келбей, келише албай коюшса керек деп жоромолдогом. Ал ошондо эле изи сууп тоого кеткен. Экинчи аны көргөн киши жок. Көрсө, иш башкача турбайбы? Аттиң. Андай болорун ким билиптир? Эми кантем деп дал болдум. Ооба Толгонай, сен ошондо мага келип кантем деп сырыңды айткансың. Сага айтпаганда кимге айтат элем? Жамбоордоштуй канталам. Тырмактай кезимден тартып, мына ушул карыган күнүмө чейин сенин демиң менен, сенин күчүң менен турмуштун нечен белин ашып, өмүр сүрүп келе жатам. Кантем десем, сен ошондо ойлон Толгонай, тереңирээк ойлон. Ичиңди кең кыл, дүйнөнү кең көргүн, курунамыз тайыз акыл болбу дегенсиң. Мен гана эмес, башкалар да ойлогонуна ыраазымын. Ичкен суубуз бир, көргөн күнүбүз бир, тагдырлаш, замандаш, айылдаштарымдын кең пейилине колдугум бар.
Ошол окуянын эртесинде Айша кошунам чай ичкин деп үйүнө чакырып, сөз арасынан жанагы Жекшенкулдун аялы түндөп көчүп кетиптир деди. Унчукпадым. Көчсө ар кимдин өз эрки. Кийин көптөн кийин гана билип калдым. Ал өз эмес, ошол түнү эл чогулуп келип, кеткин биздин айылдан деп арабага салып көчүрүп жиберишиптир. Ошондон кийин улуу кичүүнүн биринин да оозунан тигиндей, мындай эле деп сөз уккан жокмун. Балким ичинен ойлошкондур. Балким тең туштары Алимандын өзүнө айтса айткан чыгар. Бирок мага эч ким эчтеке деген жок. Андан бери мына канча жылдар өттү. Али да сыйлашып келе жатышат. Рахмат, көзүм жумулганча ыраазымын. Мен өзүнчө ойлономун да, илгерки заман болсо, не деген айың ушактар, не деген күйдүргү сөздөр бетиме жабылбайт беле. Ал эми согуштун азап тозогунан өтүп, тирүү басып жүргөн ар бир адамдын баасы канчалык кун жеткис экенин, анын көңүлү канчалык ыйык экенин замандын улуу сабагын алган эл өзү эле түшүндү. Алимандын күнөөсүн кечирди. Эгерде алар Алиман экөөбүзгө күлүшсө, өздөрүнө күлүшкөндөй болот беле? Ооба, ошентмек. Мейли, адам деген ар кандай дешет. Сыртынан күн, ичинен кара үңкүр да дешет. Бирөөнүн таманы тайып кетсе, табалайт дешет. Андайлар да бар чыгар. Андайлар азыр да арабызда жүрүшкөн чыгар. Бирок чын-чынына келгенде, тагдыр чечилчү жаман жакшылыгына келгенде, адам деген ичи кенен таза нерсе. Ишенем ошого, сыйынам. Өзүмдүн башыман өтпөдүбү? Билесиң го, жеренем, ошол жылы мен үчүн кандай оор жыл болду. Ооба Толгонай, сен ошол жылы кемпир болдуң. Кемпири да мейли эле. Алиманымды азыр ойлосом, азыр сөөгүм сыздайт. Алдагы окуя-ай, кай жерден кетирдим? Кай жерден жулдурдум? Алимандын боюна бүткөнүн билген күндөн тартып, бардык жан аракетим менен сактабадым белем. Көз көрүнөн эмени көрүп эле турсак да, эмне үчүндүр билмексенге салып кеп кылган жокпуз. Оокат тиричиликке тиешелүү эмне гана болбосун, бардыгын эле мурункудай кеңешип, сүйлөшүп жүрдүк. Бирок ушуга калганда батын албадык. Мен анын көңүлүн оорутпайын дедим. Ал болсо түздөн түз ачыкка чыккандан уялдыбы, же оюнда кеткени жүрүп, кеткенче мени кызартып бозортпой, биратоло чыгарды айтайын дедиби? Билбейм. Мен үчүн ал кезде аны билиш да кыйын эле. Өзү унчукпагандан кийин эмне дейт элем? Кантип сурайт элем? Кокус сурасам, үйдөн кетип калбаса экен деп этияттадым. Соо жүргөнүмдө жакшы да, кош кабат калганда жолуна түш дейт белем. Жок, Алиманымды андай жамандыкка эч убакытта кыйбайт болчумун. Көңүлүмдө мен аны күнөөлөгөн да жокмун. Бардыгын өз көзүм менен көрүп, билип жүрбөдүмбү? Алимандыкы күнөө болсо, ал менин да күнөөм. Бала төрөсө, ал менин да балам. Уят сыйытын, жаман жакшы кордугун бардыгын тең тартам деп өзүмчө биратоло чечип алгам. Алиман кетип калса, менсиз оокаты өтпөй калат беле? Таштап кетүүгө кыялбай жүрүп, ушундай ишке дуушар болгонун билбей коюп турмунбу? Бардыгын өз эркине, өз көңүлүнө койгом. Эртеби кечпи, кыстап келгенде, акыры бир күнү иштин жайын аргасыз сүйлөшөт да болчубуз. Көңүлүбүздө аны да билип жүрдүк. Ошентсе да, бүгүн эмес эртең деп, улам эртеңкиге калтырып келе бербедикпи? Атүгүл Алиман кетип да көрбөдү беле? Бул да менден болду. Байкабастыгымдан. Жай аягында Алимандын ошондо 5-6 айлык боюнда бар кези. Эртең менен уйду бадага кошоюн деп көчөгө айдап чыктым. Уйчуман бала үнү коңгуроодой болгон 12-13-төгү жетим бала эле. Ошол күнү ал көчөнүн башынан эле алда эмнелерди шаңдуу кыйкырып, жаңыдан ойгонуп келе жаткан айылды күн тийгендей козгоду. Биздин үйдүн тушуна жеткенде уйларын өш-өштөп келе жатып, "Токон апа" деп мага да жарк этип кайрылды. "Токон апа, сүйүнчү. Жорубек акемдин келини төрөдү, сүйүнчү" деди. "Айланайын, болсун, качан төрөдү?" "Таңгамал,
Kız mı erkek mi? Kız, атын Торгой коебуз дешти. Токон апа, таңгамал төрөлгөн Торгой дешти. Эң жакшы болуптур балам. Өмүрлүү адам болсун дедим. Бирөөнүн жарык дүйнөгө келгенине өзүнчө эле кубанып, ошол чоң кубанычын ар кимге бөлүштүрүп, кабар айтып жүргөн уйчуман баланын сөзү делебемди козгоп кетти. Кандайдыр бир таза, ысык сезим жүрөгүмө жыйналып келип, дарбазадан кирип келе жатканымда, бассам турсам да, дайым көңүлүмдүн мизинде турган нерсени кантип эсимден чыгарып жибергенимди билбейм. Алиман, сүйүнчү, Жорубектин келини төрөптүр, уктуңбу? Айы күнү жетип жүрдү эле, бечара аман эсен, деп айтып келе жатып, Алиманды көргөндө оозума таш капкандай болдум. Тамдын дубалына сүйөнүп шалдырап турган экен. Акырын гана башын чайкап, ээрдин кесетиштеп, бозоруп туруптур. Мен төрөгөндө эч ким минтеп, сүйүнчүлөп кабар салбайт го деген ой кеттиби, же дагы башка жаман нерселерди ойлодубу, ким билсин. Өзүмдүн олдоксонума ушунчалык кыжаалат болуп, бетим кызара өрттөнүп, эмне кыларымды билбей, унчук албай эле кемегенин жанына отура калып, тезек кылай баштадым. Бетимдин кызарганы саал суу түшкөндө кайрылып карасам, дали ошол бойдон бозоруп туруптур. Каңырыгым түтөп кетти. Бир жериң ооруп турабы дедим, жалынына басып барып. Жок эне, тек анчейин деп койду. Оорусаң үйгө жата турсаңчы, кыйналбай. Кыйналган деле жерим жок эне. Тамеки тезүүнүн эмне ордугу бар эле, барайын деп, ийнелерин колтугуна кысып, чыгып кетти. Мынча болгондон кийин ачыгын эле айтайын эми. Корунба балам, уялба. Мунун эч кандай уяты жок. Бул да турмуштун бир сонун нерсеси. Кимдин кандай төрөгөнү кеп бекен? Төрөгөн эненин баары бирдей, айырмасы жок. Туулган баланын баары бирдей, айырмасы жок. Дүйнөгө келген ар бир наристе, бардык адамзаттын баласы. Демек, ал менин да балам. Сен төрөсөң, ал мага бөлөк бөтөн болбойт. Өз баламдай ал пештеп багам. Түшүнгүн ушуну. Капаңды жазып, көңүлдүү жүргүн, деп мурунтан камдаган сөздөрүмдү чымырканып айтайын деген ой менен артынан жүгүрүп көчөгө чыктым. Ай, Алиман, токтой тур. Бери токто. Десем, укмаксанга салып басып кетти. Таарынып калды шекилдүү деген ой күнү бою көңүлүмдү ренжитти. Аялдар менен тамеки жулукта жүрүп, ар кайсынын башын бир ойлоп, мейлеми, бүгүн кечинде айтайын, минтип жүргөнүбүз жарабас деп, өзүмдү бышыктап алдым. Бирок ал ой пикиримди айтууга туура келбеди. Кечинде жумуштан кийин үйгө келсем, Алиман жок. Ана келет, мына келет деп күтүп отуруп чоочудум. Эмне аракет болду? Көчөгө чыгып издейинчи деген кыял менен үйдөн чыгып бара жатсам, Агырут тараптан чөп көтөрүп Бекташ келди. Бекташ анда колхоздун арабасын шатырата айдап, эр жигит болуп калган. Ал унчукпай келип, чөптү уйдун акырына таштады да, мени жалбыруу карап койду. Токон апа, энем мени издебесин деп Алиман айтып кетти. Кайыңды дагы төркүнүмө кетем деди. Моон жөөнүм шалдырап, босогодо отурдум. Качан кетти? Жана түштөн кийин көчөдөн бир машина өтүп бара жаткан экен, ошого түшүп кетти. Заманам куурулуп, унчукпай отурсам, Бекташ садагасы. Кабинага түшүп кетти апа, коркпой эле коюңуз. Шоопуру дурус немекен? Деп койду. Бекташты өзүм да жакшы көрчү элем. Ого бетер ичим жылый түштү. Бечарам, киши болот экенсиң, дедим ичимен. Бала билинбей эле чоңойот экен да. Кадиреси эр жетип, солдоюп мүнөзү токтоо. Маңдайы жарык жигит болуптур. Көзүмө ошондо көрүндү. Арыктан суу көтөрүп келип, Бекташ эшик алдына суу септи. Далешти салкындатып шыпырып коеюн. Апам сиздин чайыңызды сагынып калдым дейт. Азыр келет деп, өзүнчө убараланып самоор коюп жатты. Айшалар көпкө отуруп чай ичип кетишти. Үйгө жата албадым. Капталда төгүлгөн жылдыздар таң атканча балбылдап, анан бирин серин тартып, эң акырында жаркыраган жалгыз чолпон калып, ал улам алыстап, алда кайда кетип жоголду. Алиман кеткенден кийинки күндөрүм курусун, жалгызмын деп ооз учу менен айтып жүргөн экенмин да. 3-4 күн эптеп карманып чыдап жүрдүм. Анан чыдагыс болду. Кээде туруп бир жака тентип басып кетким да келди.
Алимандын күрөргүнүн ойлосом, андан бетер жаман болом. Түркүнүнө барып, батса жакшы. Ал эми мурда ишиңер болбосун. Менин турмушума кийлигишпегиле деп мыктысынып койдуң элең. Эми кантип шерменди болуп калган экенсиң го дешсе. Балам кандай гана кордук тартар экен. Оюна эмнелер гана кетип, ушинтип көргөн күнүм жерге кирсин деп турмуштан түңүлүп жүрбөсүн. Жанымда турса эч кимге жектетпейт элем го. Кантип гана жатты болду экен. Алдашордум-ай, кантсе да барайын, өз көзүм менен көрөйүн. Барып калсам, балким кайтып да келер. Ошентсе экен, Кудай-ай, ошентсе экен. Келбейм, калам десе аны угайын. Кантет элем, ыраазычылыгымды айтып, батамды берем. Кийим кечесин да албай кетиптир. Аларын жеткирип берейин. Келсе келбесе да айтар сөзүмдү айтышым керек. Милдетим эмеспи? Кой, көп кечикпей жөнөйүн деп, эртеси үй жайды Айшага дайындап жолго чыктым. Кайыңды жака барчу машинаны Бекташ токтотуп берди. Ушуну менен машинага түшүп, айылдан жаңы эле узай бергенде, нары аңызды аралап, төтө жол менен бир аял келе жатканын машинада отуруп капыстан көрө калдым. Дароо эле тааныдым, Алиман экен. Алда карааныңдан болоюнум-ай. Кайра келе жаткан турбайбы? Ошол замат ордуман ыргып туруп, машинанын үстүн дүңкүлдөтүп калдым. Токто, азыр, мен түшөм деп. Машина бир канча жүрүп барып токтогондо куржунумду алып шашып түштүм. Аңгыча уюлгуган куюну чаң жетип келип, көзүмө эчтеке көрүнбөй, жанагы көргөнүм өңүмбү, түшүмбү деп чоочуп туруп калдым. Чаң машинанын артынан ээрчип кетип, айлана ачыла түшкөндө, жүрөгүм оозуман ыргып кетчүдөй, Алиман деп катуу кыйкырдым. О, айланайын дархан талаам, өзүң көрдүң белең. Ал окуя да ушунда болбоду беле? Ооба Толгунай, ушунда, азырда жаткан тетиги жанаша жолдо. Сен Алиман деп кыйкырганда, Алиман жалт карай салып, сени көрүп туруп калды да, анан энекебай деп сени көздөй жүгүрдү. Сен ошондо эсиң чыгып кетип, жүгүрбө балам, жүгүрбө, кокуй жыгыласың деп. Жалынып келе жатып, өзүң жыгылып, кайра тура калып, кайра жүгүрдүң. Ооба так ошондой. Кантип жетип барганымды билбейм. Алиман экөөбүз кучакташып, көрүшүп туруп калганда, аябай сагынышып калган экенбиз. Эмне дээрибизди билбей, келдиңби балам? Энеңе кайрылып келдиңби десем. Келдим энеке, келдим. Өзүңө кайрылып келдим деп жатты. Так ошол учурда Алимандын иштеги баласы козголо берип, болк эттирип, 2-3 жолу тээп койду. Аны экөөбүз тең сезип калдык. Алиман ичин кармап, акырын сыйпалап мени карады. Анын ошондогу көз карашы бүт заманамды астын үстүнө оодарды. Мен эмне, кээде бир нерсе деп ойлоп, ичимден корунуп жүргөн экенмин да. Кет жогол, арамдык жолобо. Кандайдыр бир учкундай гана мезгил аралыгында жашоонун эң бир таза, бактылуу учурун башынан өткөрүп тургандай, Алимандын жүзү үлбүрөгөн, жумшак мээрим тартып, кирпиктерине илинген туп-тунук жаш бетине тамып кетип, жаакылдый жүгүрдү. Чиркин энелик-ай, кандай гана тамчы таалайың бардык азап тозокту жууп кетет го. Көзүңдөн айланайыным, карааныңдан айланайыным, айланайын сенден, айланайыным. Деп бети башын сыйпалап, жалынып жалбарып, балкылдап ыйлап жибердим. Ошентсем, ыйлабачы эне, ыйлабачы деп жатты. Кечирип кой мени, кечиргин, сени таштап деле кете албайт экем. Чыдабадым, ичим түтпөдү. Көптөн берки айтылчу сөзүмдү эми айтайын, оңут эми келди го деп. Эмне үчүн кеттиң? Таарындыңбы? Дедим. Алиман унчукпай туруп калды да, ортодо азыр кандай сөз болорун билгендей оор үшкүрдү. Сурабачы эне. Аны эмне кыласың? Айтпа мага эчтекени, мен да сага эчтеке дебейин. Кыйнабачы мени, энекебай, кыйнабачы. Ушинтип бул жолу да айта албадым. Дегемне үчүндүр ар качан эле айтар кебимди сезип тургандай, сүйлөшүүдөн качып, ушинтип кетенчиктеп эле туруп албадыбы? Байкуш балам. Бетин ачса өзүнө да, мага да жеңилирээк болбос беле?
Эсиңдедир жеренем. Ошол жылкы күз кечке созулуп, аягы абдан жаанчыл болбодубу? Бир ачылып, кайра бүркөлүп, нымтыраган суук күндөрдө көпчүлүгү үйдө отуруп калдык. Күздүн түнөргөн түрү сыяктуу күн өткөн сайын Алимандын кабагы ачылбай, сүйлөбөс, күлбөс болуп калды. Өзүнчө убайым тартып, отурган. Байкоомдо ай күнү да жакындап келе жаткан эле. Капалыкка чууп кетпесе экен деп, колумдан келишинче эркелетип, тамаша сүйлөп, тигинткен, минткен болом. Бирок жаш бала болбогондон кийин кыйын экен да. Мен гана эмес, башкалар да аракеттенип көрүшүптүр. Бекташ апам тумоолоп жатып калды дегени. Айшаны көрөйүнчү деп барсам, эти ысып жөтөлүп калыптыр. Өзүң да чалажан немелең? Жөн отурбай айылчы болуп чыга кеттиң, десем, моңайыңкы жылмайып күлүп койду. Ошондон 2-3 күн мурун Бекташтын арабасына 3-4 аял болуп түшүп алып, төмөнкү айылга тойго барып келишкен. Көрсө, барган иштери башка турбайбы? Жылуу жатып жакшы болуп кеткен эми, деп кеткени жатсам Айша. Кое турчу Толгонай, капа болбосоң айта турган бир сөз бар эле, деди. Айткын, дедим. Төмөнкү айылга биз тойго барган жокпуз. Анда менин жек жаат уругум деле жок. Аны өзүң деле билесиң. Сыртыңдан бийленип бир иш кылдым элем. Толгонай, кечирип кой, деди. Алиги чабан жигитти таап алып, ортого алдык. Алимандын ай күнү жетип турат. Бул эмне кылганың? Анын убал сообун ким көтөрөт десек, аныбыздан эчтеке чыккан жок. Ал өзү аялдуу немекен. Экинчиден, жанын жеп, көргөн эмесмин, билген эмесмин деп танып кетти. Аялы да долу немекен, сезип калып, беттен алып, иттей шермендебизди чыгарды. Кайра келе жатканда жол катары жаан төгүп, суук тийип калыптыр. Анысы да мейли эле, Алиман эми кантет, деп бышактап ыйлап жиберди. Ыйлаба, дедим, мен турганда Алиман кор болбойт, деп чыгып кеттим. Башка эмнени айтмак элем? Алимандын эти башы ооруп калдыбы деп кадиктенип, кийинки күндөрү көзүмдүн кырын түшүрбөй, жанынан карыш чыкпай жүрдүм. Кокус эшикке чыгып кетсе да, артынан ээрчип, Алиман, кайда жүрөсүң деп шашып калам. Толгосу келип калбасын дейм да. Мен түшкүрдүн башка эмне жумушу бар эле. Бир күнү жылуу кийинип алып, эшикке чыгып бара жаткан. Кайда барасың, балам, дедим. Чоң сууга барам, деди. Ботом, күн тигинтип турса, энтигип кантип барасың? Үйдө эле отурсаңчы? Сууда эмне бар дейсиң? Же жайдын күнү болбосо? Жок, барам, деди. Анда мен да кошо барайын. Жалгыз жибербейм, десем, кыжыры кайнап кетти. Көп күндөн берки бугун, ачуусун менден чыгарды. Эмне эле мени ээрчип, аңдып калгансың? Эмнең бар менде? Мени жайыма койчу. Өлөт дейсиңби? Өлбөйм, деп эшикти тарс коюп чыгып кетти. Томсоруп отуруп калдым. Сөзү катуу тийди. Катуу таарындым. Ошентсе да ичим чыдабады. 2-3 жолу эшикке чыгып карадым. Сууга кеткен бойдон көрүнбөдү. Көзгө илинбеген майда жаан себелеп, шамал ак чач булуттарды оодарыштырып айдап турган экен. Тал, дарактын башы жылаңач калып, сууктан жүдөгөндөй, бутактары карарып кетиптир. Элдин баары үйүндө, эч ким жок. Кышта карасы ээнсирип капалуу. Чүмбөт-чүмбөттөлгөндөй тоолордун караандары бозомтукта араң эле билинип турду. Жаман көрсө көрсүн, артынан барайын. Толгоосу кармап, сыз жерге жатып калбасын деп, огородтун этегине жете бергенимде Алиман көрүндү. Башын ылдый салып, акырын басып келе жаткан экен. Бакка далдаланып, кайра келдим да, чай кайнатып, жумуртка эзип куймак жасадым. Сакталган алмадан тандап, кызыл дууларын дасторконго койдум. Алиман кирип келди да, дасторконду көрүп, унчукпай күлүмсүрөдү. Үшүп кеттиң го, балам? Бер отуруп чай ичели, дедим. Көңүлүм эчтекени тартпай турат, эне. Алмадан бирди берчи. Ошону жейин, деди. Эмне болду сага, Алиман? Бир жериң ооруп турабы? Десем, ээрдин тиштеп. Сурабачы, эне. Терим эчтекени сүйбөй турат. Жана да тил тийгизип койдум сага. Мени жөн кой, деп кол шилтеп койду. Бат эле кеч кирип, бат эле түн кирип келди да, төшөккө жатканымда
Менин эки сөзүм да жакпай калган экен го деп ичимден сызып уктап кеттим. Башка убакытта саксанып, түнү менен кайра ойгонуп, Алиман жакты карап койчу элем. Бул түнү эмне болуп уктап калганымды билбейм. Уктабай көзүм кашайсачы, түндүн кайсы бир четинде селт этип ойгонуп кеттим да, Алиманды карасам ордунда жок. Адегенде эшикке чыгып кеткен экен деп бир аз күтүп, дагы күттүм. Жок. Тура калып, Алимандын төшөнчүлөрүн кармалап көрдүм. Муп-муздак, алда качан туруп кетиптир. Ошол жерден эле антип-минтип кийине коюп, эшикке чуркап чыгып, кайра огород тарапка урундум. Алиман, Алиман деп кыйкырсам да эч ким жок. Иттер гана дарбып үрүп калышты. Муундарым калтырап кетти. Кеткен экен го. Эми канттым. Үйгө кайра жетип келип, оозгу тамдагы фонарды күйгүзүп, бурч-бурчту карап, эми эшиктен издейин деп фонарды көтөрүп короого чыкканымда, нары сарайдагы саманкананын ичинде адамдын онтогон кыйкырган үнү чыкты. Саманкананын эшигин жула берип кирип бардым да, селейип туруп калдым. Самандын үстүндө чалкасынан түшүп, Алиман төрөй албай кыйналып жаткан экен. Көргөндө эле эсим чыкты. Бул эмнең кокуйга түгүн? Эмне үчүн айтпадың деп. Колтуктап көтөрүп, аягына колумду суна бергенимде, белчеден ылдый сыгып алардай кам болгон чапан көйнөктөрү ып-ысык болуп билегиме урунду. Бети башы кабарып, кара көк, көз алайып, дем ала албай тумчугуп, өлдүм деп умтулуп жатты. Ичим кармалай берип, иш начар экенин дароо эле түшүндүм. Кудай сакта, кан көп кетип калыптыр. Өзү да көптөн бери толготуп жаткан экен. Мындайда доктордон башка даба жок. Жанды алып калса, ошол алып калат. Далбастап көчөгө чуркап чыгып, Айшалардын терезесин койгулап жибердим. Тургула кокуй, тургула. Бекташ, айланайын, арабаңды тез камда. Алиманды докторга жеткирбесек болбой калды, деп аларды ойготуп, кайра жетип келип, Алиманга суу ичирдим. Калч этип, тишине тийбей араң ичти. Аңгыча ооруп төшөктө жатканына карабай, Айша чуркап келди. Алимандын түрүн көрүп, боп-боз болуп, титиреп, айланайын Алиман, чыдай тур, Кудай сакта, Кудай, деп күйпөлөңдөдү. Ошол түнү Бекташ жолдон кеч кайтып, Кудай жалгап, аттарды бастырманын астына байлап, арабасын үйгө койгон экен. Көп кечикпей арабаны короого айдап кирди. Арабага төшөк жууркан салып, жаздык коюп, караңгыда темселеп, үчөөлөп жатып, Алиманды араң көтөрүп келип, арабага жаткыздык. Ушуну менен ал буга келбей, тез эле жөнөй бердик. Ай, ошондогу тоңголок жол ай. Ай, ошондогу караңгы түн ай. Догдуркана анда суунун ар көйүзүндө. Чоң кыштакта эмес беле. Көпүрө болсо тээ ылдый. Алда канча раакта. Мына чыга бергенде Алимандын толгоосу кайра күчөп, 5 бөгүлүп, 5 жазылып, үстүндөгү жамынгыштарын ыргытып, адам чыдагыс үн менен чаңырды. Ооба Толгонай, ошол караңгы бүркөө түнү кыш келерин күтүп, тунжурап, сууктан чүңкөнүп жаткан мен, жер, адамдын ачуу чаңырган жалгыз үнүнөн селт этип козголдум. Ошол силер экенсиңер го. Ооба жеренем, кантер айлабызды билбей, Бекташ арабаны тезирээк айдаса, Алиман кыйналып, чыдабайт, жай айдасам жан чыдабайт, кан токтобой кете берди. Майып болуп кетет экен го деп эсим жок. Ушуну менен кылдырап жүрө бердик. Же бир жол арбасачы кокой. Алимандын башын тиземе коюп, мойнунан кучактап отурдум. Улам жамынчыларын оңдойм, улам фонар менен бетин жарык кылып карайм. Бекташ айланайын, кайта кайрылып, чыдай тур, жеңе, мына азыр аз калды, көпүрөгө жакындап калдык, бат эле жетебиз деп алаксытымыш болот. Шыбыргактап, муздак жаанда себелеп келди. Бир кезде онтолуп кыйкырып жатып, чиренип, кайра бүктөлүп, Алиман солгун тартып, кыркырай баштады. Алиман, Алиман деп отто эсиган бети башын сыйпалап, жарык кылсам, жан талашкан, кыйналган көздөрү менен мени аянычтуу карап, токтогула, өлүп бара жатам, токтогула деди.
арабаны токтото салдык. Башымды өйдөрөк карма, эне, деп аңканы катып, энтигип ыйлап сүйлөдү. Эникебай, ичим өрттөнүп өлүп бара жатам. Тирүү калбайм. Касиетиңден айланайын, Эникебай. Ал дүйнө, бул дүйнөдө ыраазымын. Уулуңдун алдында мен акмын, күнөөм жок. Касымдын көзү тирүү турганда мен ушинтмек белем. Касым-ай, мен дагы тирүү жан эмесминби? Аялмын да, аялмын. Бул дүйнөнүн кызыгын көрбөй кеттим. Кантейин. Кечир күнөөмдү, эне. Кудай ушинтип койду. Жаман көрбө. Өпкө жүрөгүм үзүлүп жалындым. Чыдай тур, балам, чыдагын. Сен аксың, сенде эч кандай күнөө жок. Сен эң таза аялсың. Сен өлбөйсүң. Чыдагын. Мына көпүрөгө жетип келдик. Эми тез эле жеткиребиз. Сен өлбөйсүң. Ошол учурда Алиман кайра чалкадан кетип чиренип, ичи дагы сыгыла баштады. Баланын колу чыгып келе жаткан экен. Кан дагы эле куюлуп туруптур. Бир аз өтсө, өлүп кетерине көзүм жетип, Бекташ колтугунан өйдө көтүрүп, ичин сык дедим. Уялба, көтөр тезирээк. Баятан ыйлап отурган Бекташ өйдө тура калып, Алиманды көтөрүп, ичин басканда баланын колунан кармап тарттым. Алиман бир жактан кыркырап, жан талашып жатса, Шумдугай, кулагымды тундуруп, дагы да баягы эшелон кыйкырык улаш. Эки паровоз алып учкан вагондор мээмди как жарып өтүп бара жаткансып, апа, Алиман деп аркыраган шамал жулак ачкан үнгө, баланын ба деп бакырган үнү кошулду. Турмуш-ай, мынча неге катаал болдуң? Мынча неге сокур болдуң? Бала да түштү. Алимандын жаны да кете баштады. Кызыл этнемени этегиме антип-минтип орой салып карасам, Бекташ колундан алып көтөргөн калыбында Алимандын мойну бир жагына кыйшайып, колдору салаңдап калыптыр. Кокуй, Алиман! Деп тамырын кармай салсам, жан жок. Кетип бара жатыптыр. Аркыраган шамалды жиреп, эшелондун шакылдаганы эч бир кулагымдан кетпей, дүйнөгө келер замат ба деп кыйкырган биринчи туңку чүнү менен өлүп бара жаткан энесине кош айткансып, бала ыйлап, Алимандын көзү муз тартып, агына айланып жатты. Кан теримди билбедим. Бир заматтын ортосунда бирин узатып, бирин тосуп алдым. Бир заматтын ортосунда бири өлүп, бири туулуп, көз алдымда ажал менен турмуштун кагылышканы эсимде одарды. Анан эмне болгонумду өзүм да жакшы билбейм. Силердин үнүңөрдү мен уктум, Толгонай. Алиман, айланайын каралдым. Көзүңдү ач деп сен зар какшап жаттың. Жаңы төрөлгөн бала көлдүн кылаасында жалгыз калган аңырдай ыңаалап боздоп, эмчек сурап жатты окшойт. Бул иш таңга жуук болду. Жамгыр карга айланып себелей баштаганда. Ооба, көпүрөгө жете бербей кайра тартып келе жатканыбызда таң сөгүлдү. Бозоргон асмандын бети сурдан ачылып, куланөөк жарыкта жуп-жумшак аппак кар каалгый учуп себелеп жатты. Айланада бир да үн, бир да жан жок. Дүйнө тегиз тым-тырс, тегиз тынчтыкта жаткан экен. Табиаттын ошол чарчаңкы бейкутунда жай кылдырап биздин араба келе жатты. Бекташ арабада отурган калыбында башын өйдө көтөрбөй, жол катары шолуктоп келди. Аттар араң бастырып, жал койругуна кар жыйын алып, арабаны тарта албай болдурап келе жатышты. Баланы чапаныма уруп, мен жанаша жерде жөө басып келе жаткам. Ошентип согуш эң акыркы өчүн да алып тынды. Ошол күнкү баскан жол турмушумда эң оор жол болду го. Төө сенин бетиңе дүйнө дедим. Кечтим сенден, кечтим. Жашагым келбейт. Минтип өмүр сүргөн чакты бүгүн төң калбай өлөм деп ниетим бузулуп, турмуштан безип келе жаттым. Мен ушинтип келе жатканда чапанымдагы бала тирүү жандай улам кыбырап коюп, улам үн чыгарып, ыңаалап ыйлап жатты.
Анын денеси жүрөгүмдүн астында. Улам жылуу тартып, боорума жакындай берди. Же кыз, же эркек экенин да билген жокмун. Алда байкушум-ай, адегенде эле энеңди жоктоп калдың го деп ого бетер буркурап ыйладым. Ошол күйүт, арман, ыйдын арасынан кандайдыр бир бүдөмүк ой туулду. Өмүр таптакыр эле түгөнүп калбаптыр го, аягында кичинекей тирүү жан калыптыр го. Турмуш менен дагы кармашып көрсөк кантет? Анан туруп кайра ойлоном. Эненин уузунан бир ооз амбаган неме мал болот дейсиңби? Канчага созуп бара алат дейсиң деп күмөн санайм. Ага да көнбөй, Кудай, эми ушул наристенин амандыгын бер деп тилейм. Койчу, ушинтип түркүн ой, түркүн санаа менен алпурушуп, таң аппак атканда айылга жете бардык. Кар дале үкүнүн жүнүндөй жуп-жумшак болуп, бирине бири ээрчишип, каалгый айланчыктап жаап турду. Айылга кире бериштеги баягы жаңы көчө дегенибиз көзүмө алда качан үрөйү суук, аянычтуу көрүндү. Ушунда там жай салып, бак тигип, очур-бачар чарба күтүп, күн көрөбүз дегендердин мындан 7 жыл мурун баштаган иштери илгери жылбай, артка кетип, алгачкы аракеттеринин изи гана калган. Өңүрөйгөн урандылар арасында куурай, тикенек, адырайган ээндик. Кар гана жабалактап себелеп, жыртык кемтигин жашырып жаап жатты. Касымдардын чарбагын карасам, Алиман экөөнүн үмүт тилегине орнотулган эстеликтей үйүлгөн дөбө таш. Алда качан топурак болуп бүткөн кирпичтердин унутулуп жатканы сай сөөгүмдү какшатып жиберди. Каралдым, тилегиңерге жетпей калдыңар го, деп арабада жаткан Алимандын түрүн карасам, өңү ак куба тартып, дүйнөнүн бардык жаман жакшысына ыраазы болгондой тынчып көзү жумулган. Бетине түшкөн кар эрибей, башы козголгондо жан-жанына шыпырылып түшүп жатты. Көчөгө кирип келген экенбиз. Айланайын Бекташ, кадиреси эркек сыяктанып, арабадан секирип түштү да өмүрүндө биринчи жолу ый баштап, боорум-ай, боорум деп, айыл тынчтыгын бузуп жиберди. Туш-туштан эл жүгүрүп, ыйлап боздоп жетип келген Айша, баланы мага береми деп алды да чапанына уруп үйүнө көтөрүп кетти. Бир күн өтүп, Алиманды бейитке койдук. Аял болсом да мөрзөнүн башына салттан сырткары өзүм бардым. Келинимди өз колум менен койдум, түбөлүккө коштоштум. Ал күнү да жылдызданган кар жаап турду. Үйүлгөн кара топурак тез эле аппак дөбө болуп жатып калды. Жазында ошол жылы мөрзөсүнө гүл эгип салдым. Ошондон бери жылда гүл сээп өстүрөм. Эстелигим, эрмегим ошол. Алиманым гүл сүйгөн келин эмес беле? Ушуну менен не болду, не койду? Жамболотту эчкинин сүтү менен багып чоңойтподумбу? Ал экөөбүз көрбөгөн азаптын бири да калган жок. Айтор ичер суусу бар экен, аман калды. Мына эми 12 жаштагы кези. Айланып келип, карманар туткам, көрөр күнүм ушул болуп калды. Анысына да чоң каниет этем, жакамды карманам. Баса баягы доктор жигит эми атактуу киши болуп калбадыбы? Жолуккан сайын азырда сурап калат. Кандай апа, уулуң чоңоюп жатабы дейт. Кудайга шүгүр, жигит болуп калды дейм. Анда ал жылмайып тиктеп калат. Ошент апа, жакшы адам кылып өстүргүн дейт. Жамболот маалына жетеринде катуу тумоолоп, бир күнү карасам, эриндери көгөрүп, көзү агына айланып, шай кетип бара жатат. Эсим чыгып, ошол жерден эле ала жүгүрдүм. Анда да түндө догдурга тезирээк жеткирейин деп, кыштын күнү чоң сууну кечип өтпөдүмбү? Кийим кечем туташ суу калчылдап жетип барсам, доктор жаңыдан келген жаш бала экен. Коркуп кетти. Эмне кылып суу кечип жүрөсүз? Жарыктык. Мунун ата-энеси кайда? Атасы да мен, энеси да мен. Балам, ушунумду аман сактап кал. Бул өлсө, мени тирүүлөй көмө бергиле. Жашабайм дедим. Түнү менен жанынан чыкпай дарылап жатты. Мага да
кургак кийим, дары берип алдын алды. Бирок эртең менен этим ысып, кан жөтөлүп жыгылдым. Ал олонгон туман ичинде күйүп бара жаткансып, эс учумду билбей жатканда догдур улам келип, салкын алаканы менен чекемди сыйпалап, "Апа, уулуң жакшы болуп калды. Бошобо, моюн бербе?" деп кайраттандырып жатты. "Андай болсо өлбөйм" деп шыбырап коем. "Өлбөй тирүү калганымда ушул болду" дейм. "Уулуң өспүрүм жетип калыптыр, Толгонай. Быйыл орок маалында ушул арада чуркап жүргөн экен. Алиманга окшоштуруп тааныдым. Ооба, кутманды талаам. Апасына окшош экени чын. Бирок эчтекени билбейт да. Атам фронтто өлгөн дейт. Апамдын мүрзөсү болсо айыл четинде деп коет. Быйыл жайында бир кызык окуя болду. Окуудан бошоп тараган күндөрү Касымдын баягы велосипеди бар эмес беле? 20 жылдан бери сарайда казыкка илинүү турган. Жамболот ошону эшикке алып чыгып оңдоп жатыптыр. Бала да эч акын эме дат басып, жарамдан чыгып калган болчу. Антсем Бекташ да ошого кийлигишип алыптыр. Кошо оңдошуп жүрөт. Абдан убара болушту. Жамболотту Бекташ баштан эле өз баласындай көрөт эмеспи? Кокус болсо мектепке да барып мугалимдер менен сүйлөшөт. Азыр үчтүн атасы оор салмактуу, мыкты киши болбодубу? Көптөн бери комбайн айдап жүрбөйбү? Айша болсо өлгөн. Моюндашымдан ажырап, ошондо бир өксүдүм. Айтор бир күнү карасам, карала турала болуп, Жамболоттун велосипед жетелеп калыптыр. "Эне карачы, атамдын велосипеди кандай сонун болуп калды" дейт. Каңырыгым түтөп, селдее түштүм. Антсем мактана карап, "О, мен кыйын тээп калдым эне. Карап тур азыр" деп велосипеддин ээрдине бою жетпей, бир жак капталынан кыйшая жармашып, ийрелең этип, биягына ооп, тиягына ооп, тепкенде жыгылат экен деп коркуп кетип, "Түш кокой, жыгыласың" десем, кайра күчөп кетип, ылдамдатам деп, велосипед менен кошо тоголонду. Катуу жыгылды. "Кокой, каяктагы жорукту баштадың? Өлөт экенсиң" деп алдастап жетип бардым. Жерден өйдө көтөрүп, бети башын арчыдым. Ошентсем, нары жакта Бекташ карап туруптур. Тек анчейин гана карап тургандай, унчукпады. Мен да унчукпадым. Ичибизден түшүндүк. Ошондон көп өтпөй эмнегедир быша баштады да, бир күнү кечинде Бекташ келип, "Жамболотуңду комбайнга жардамчы кылып алайын деген элем" дейт. "Жара сала кой" дедим. Айтарын айтып алып, 2 күндөн кийин ичим түтпөй баламды көрөйүн деп бардым. Каптап келе жаткан малдай демигип, керимсел жүрүп турса да, бышыкчылык маалына эмне жетсин, чиркен. Дыйкандын жыл бою маңдай терин шыпырып кылган мээнетинин жыйынтыгы так ушул учурда төгүлүп келет эмеспи? Байлыгы колуна сыйбай, марттыгы ичине батпай, жерден тапкан гүл азыгы канча бир адамзатка артылып, дыйкан дүйнөнү жан сактатат. Дан жыттанган, шыралжын жыттанган, айланайын дыйкан талаам. Жайкалган эгиндериңди көрүп, кумардан чыкпадым беле. Тээ саргайган ыракта бирде көрүнүп, бирде көрүнбөй атчан чаап келе жатса, дүйнөнүн кеңдигин ошондо билет экенсиң. Жамболот комбайнда саман тартып жүргөн экен. Мени көрө коюп, эне деп, мен мындамын дегенчилик мактанып кыйкырды. Калдайып, штурвалдын жанында турган Бекташ колун көтөрүп башын ийкеп койду. Арыктын боюна, талдын көлөкөсүнө отуруп, кечке чейин карап отурдум. Жол чаңдаткан машинелер улам келип кетип, кызылды кырманга ташып жатышты. Күйгүм кирерде комбайнчылар дем алганы келишти. Бекташтын жанында корчоюп басып келаткан Жамболот, анда да сөзгө келе бербей, тигилерди туурап, мойну башын арыктагы сууга жууду да, ала келген түйүнчөгүмдү көрө коюп, "Эне, алма алып келдиңби?" деп сүйүнүп кетти. "Алып келдим" десем, жүгүрүп мойнумдан кучактап өпкүлөдү. Бекташ бырс күлүп жиберди. "Баятан бери ошентпейсиң манан?" "Мейлиң эми, бүгүн эркелеп ал энеңе" деп жатты. Сүйрөтмө тактай үйдүн түбүнө отуруп чай иштик. Жаңы эле жабылган ысык нан экен. Жамболот кадыресе кишиче нан туурап, "Ал эне" деди.
бир сындырым нан алып тиштегенимде Касымдын колунан жыттагандай, комбайнчынын карамай колу жыттангандай нан оозума тыгыла түштү. Ооба, так ошондой керосин. Күн саман жыттанган дүмбүл нан экен. Көз жашым менен кошо күрмөп жибердим. Нан өлбөйт экен го, дедим ичимен. Турмуш өлбөйт экен го. Эмгек өлбөйт экен го. Конокко келип калыптырсың апа. Жатып кет бүгүн биздикине деп, Бекташ үйгө кетирбей койду. Саманга төшөк салып беришти. Ошол түнү асманды карап жатсам, саманчынын жолу жаңыдан чууруп түшкөндөй, алда ким азыр гана зор кучак саман көтөрүп өткөнсүп, жылдызданган күкүм топондору себеленип, аларга жел тийгенсип, жылт-жылт этип копшолуп жатты. Ошол бийиктикте саманчынын жолун аралап, улам алыстап кетип бара жаткансыган эшелондун шуулдаган үнү жүрөк элжиретип, көпкө угулгансып турду. Темир жолго урунган дөңгөлөктөрү менен терметкенсип, көзүм илинип, бүгүн түнү дүйнөгө дагы жаңы дыйкан келген го. Өмүрлүү болсун, сепкен аштыгы жылдыздардай төгөнгүс болсун деп, саманчынын жолун тиктеп жатып уктап кеттим. Таң ирең бараңда ордуман туруп, иштегендерге жолтоо болбоюн деп айылга кеттим. Көптөн бери мындай тамылжыган таң эртесин көрө эле келем. Көптөн бери торгойду минтип сайраганын уга эле келем. Түпкүрү жок, чеги жок, ап-ачык көгүлтүр асманда көркү жупуну боз чымчык, адамдын асманга учуп чыккан жүрөгү сымал, тыным албай, канат кагып, дырпырап, томуктай гана болсо да, не бир назик, не бир толукшыган күүлөрдү төктүрүп, безеленип жатты. Көмөкөйүңдүн айланайыным, торгоюм, ана биздин торгою сайрады деп, койчу эле Субанкул. Сен да өлбөйт экенсиң торгоюм. О, кутманду талаам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Кече орокто отурушкан элдердин үндөрү да угулбайт. Эгин ташып, жол чаңдаткан машинелер да жок. Жан жакада комбайндар да көрүнбөйт. Мал дагы тоодон түшүп келе элек. Адамга буйрган гүл азыгын өзүнө берип, бир милдеттен кутулгандай, тоңдурмага кош чыккыча тыптынч жаткан кезиң. Эч ким жок, экөөбүз гана, сен жана мен. Төрөгөн аялдай көшүлүп жатканыңдан жиренем. Мен сага бүгүн бүт өмүрүмдү айтып бердим. Бүгүн менен сыйынуу күнүм. Бүгүн менен Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эстеген күнүм. Мен аларды өлгөнчө унутпаймын. Кезеги келгенде Жанболотко түшүндүрүп айтып берем. Эси болсо түшүнөр, эси болбосо кечирер бизди. Ал эми башкаларчы? Күн астында жашаган бардык адамзатка айтар сөзүм, айтар кебим бар. Аны кантип айтам? Кантип ар бир кишисине жеткирем? Асманда жаркыраган күн, жер кыдырып, сен айткын. Сапар баскан булут, нөшөрлөнө төгүлүп, ар бир тамчың менен сен айткын. Жер дүйнөңдүн бардык булуң борчунда адам баласын баккан жер, сен айткын. Жан боордош жер. Жок Толгунай, сен айткын. Сен адамсың. Сен баарыбыздан бийик, баарыбыздан улуу жаралган жансың. Сен айткын. Сен адамсың. Кеттиңби Толгунай? Кеттим. Кош аман бол. Өлбөсөм дагы келермин. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Саманчынын жолу» чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.